саламатсыздарбы? Эфирде Күнжүрүс маалымат программасынын кыргызча чыгарылышы. Студияда мен Нургазы Жанбеков. Алгач бүгүнкү күндөн учка маалымат. Референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо аяктады. Алдын ала жыйынтыктар кандай? Өнөктүк бир катар мыйзам бузуулар жана техникалык мүчөлүштүктөр менен коштолду. Добуш берүүнүн жүрүшү. Депутат городской кеңешкен телефонду алып качып кетип, мына азыр келди. Конституциянын жаңы долбоору кабыл алынса, бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилет. Бардык мыйзамдарыбызда бизде карама-каршылыктар көп. 30 жылдан бери ошо карама-каршылыктарда биз жашап келдик. Алгач референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча сөз кылабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы менен кабарчыбыз Чолпон Бейшилен кызы жеринен таныштырат. Чолпон менен сөз эфирде байланыштабыз. Саламатсызбы, Чолпон? Чолпон, өлкө боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоого канча жаран катышты жана Кыргызстандын кайсы аймагы добуш берүүдө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү? Ооба, учурда жергиликтүү кеңеште шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыга баштады. Бишкек шаардык кеңешке жалпы 27 партиясы 6133 добуш менен. Бизде техникалык мүчөлүктөрүнө улам биз акыркы маалыматтар менен Чолпон кызы менен байланышта болобуз. Программабызды улантабыз. Орусияда референдумга добуш берүү аяктап, шайлоо тилкелери жабылды. Бул тууралуу Кыргызстандын Россия Федерациясында Россиянын эң алыскы аймактарында жашаган өлкө жарандарына жалпы элдик добуш берүү аркылуу өз тандоосун билдирүү мүмкүнчүлүгү берилген. Добуш берүү мыйзамдын талаптарына ылайык жана бардык санитардык эрежелер сакталган шартта өткөрүлгөнү кошумчаланды. Чет жакта 48 шайлоо участкасы ачылды. Измеде 58.598 жаран катталган. Малайзия, Түштүк Корея, Пекин, Гуанчжоудагы шайлоо тилкелери да жабылды. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жана референдумда мыйзам бузуулар болбой койгон жок. Адаттагыдай шайлоо тилкелеринде орун алган добуш сатуулар, үгүттөөлөр, сүрөткө тартылган бюллетендер, алардын таштандыгы ыргытылышы боюнча видеолор тарап жатты. Албетте эч кандай терс көрүнүштөргө аралашпай атуулдук милдетин так аткарып кеткен жарандар да болду. Өнөктүктүн өтүшү кабарчыбыз Айперес Самат кызынын сюжетинде. Бишкек шаарынын тургуну мырза үчүн ар бир адамдын тандоосу маанилүү. Өлкөдө кандай шайлоо болбосун катышып келет. Бул жолу дагы ата-энеси, иниси менен чогуу шайлоо тилкесине келди. Бул үй бүлөнүн мүчөлөрү шайлоолорго барбай коюудан менин добушум эмнени чечмегиле дегенден алыс. Это долг, я думаю. Бул менин атуулдук милдетим. Бардык жарандар мындай өнөктүктөргө кайдыгер болбошу керек. Өлкөдө башаламандык болбошу үчүн наразычылыктар орун албасын десек, өз тандообузду жасаганыбыз оң. Мне кажется, нужно начинать с этого. Бул жолку өнөктүктү майрам катары эсептеген жарандар болду. Себеби жашоочулар жергиликтүү кеңештердин депутаттарына эле эмес, баш мыйзам боюнча референдумга дагы добуш беришүүдө. Алар үчүн кала бийлигине келе тургандарды тандоодон мурда башкаруу формасын тандоо маанилүү болуп турат. Башкаруунун президенттик түрүн тандоо үчүн катыштым. Бир эле адам башкарыш керек. Мен өлкөдө темирдей тартип болушун каалайм. Один человек управлял. Торгоев сыяктуу өз тандоосун баары эле жасай алган жок. Мисалы Бишкекте көбү башка аймактардан келгендиктен алар кайра өздөрү катталган жерлерине барууга мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби мурдагыдай форма 2 колдонууга тыюу салынган. Буга былтыркы парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуулар себеп болду. Жергиликтүү шайлоолордо шайлоочу жаран өзү жергиликтүү ошол аймактын же шаардын тургуну болуш керек, пропискасы болуш керек. Мисалы, анын пропискасы мисалы Каракол шаарында болсо, ал мурдагыдай деле, конечно, Каракол шаарында эле ошол Каракол шаарынын туруктуу тургуну катары гана добуш бере алчу да, буга чейин деле. Мына бирок мына карап атпайсызбы? Эмнеге муну айтып атабыз? Мына буюрса жогорку кеңешке болгон шайлоодо өтүш керек жакынкы арада. Ал суроо ушул форма 2 боюнча суроо кайта каралып
такталып чыгыш керек деп ойлойбуз. Адамдардын аздыгынан шайлоо тилкелерине келгендердин топтолуусу, кезек күтүүсү байкалган жок. Тажы вирусуна байланыштуу добуш берүүчүлөрдүн бет кабы, дене табы, кылдат текшерилип жатты. Сырттан келген байкоочулар жергиликтүү кеңештерге депутаттарды тандоо жана конституция боюнча референдум эл аралык укуктук принциптерге ылайык өтүп жатканын белгилешти. Анткени менен социалдык түйүндөрдө мыйзам бузуулар улам жарыяланып турду. Бул видео Ош шаарындагы шайлоо участкаларынан тартылган. Андан добуш берүүчүлөрдүн белги коюлган бет кап тагынып, көкүрөгүнө ийне сайып кирип жатканын көрүүгө болот. Ош шаардык милициясы бул иш тергелип жатканын кабарлады. Сдает. Мне домком дал. Домком это у вас какой этот участок получается дом? Ал эми Баткенде болсо ÜКК бир эле киши башка бюллетендерди кошуп салып жатканы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Видеодон шайлоочунун кабыл албай койгон бюллетенин экинчи киши өзүнүн бюллетенине кошуп салып жатканын көрүүгө болот. Бул териштирилүүдө. Мындан сырткары шайлоо участогундагы таштанды челекке добуш берүү бюллетендери ыргытылганы тартылган тасма тарады. Муну кийинчерээк БШК тесттик бюллетендер экенин билдирди. Ал бюллетендер автоматтык эсептеги чөкөктөрдү текшерүү үчүн колдонулган. Кызмат бийлик үчүн намысты артка таштаган жарандар добуштарды сатып алууда кармалып танып жаткан видеолор дагы жарыяланды. Депутат городской кеңешкен телефонду алып алып качып кетип, мына азыр келди. Буршайкомго түшкө чейин эле мыйзам бузуу боюнча 106 арыз келип түшкөн. БШКга келип түшкөн кайрылуулардын басымдуусун добуш сатып алуу түздү. Кимдерден кайрылуулар келгенди мондай тактап анализ эп чыкканда, ушу жалпы 106 кайрылуудан 50 бул биздин шайлоочулардан, ошондой эле массалык маалымат каражаттарынан 9, саясий партиялардан же болбосо депутаттыкка талапкерлерден 25 кайрылуу. Саат 6-га карата шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча ыкчам чара көрүү координациялык тобуна 43 кайрылуу түштү. Алар админ ресурс, үгүт иштериндеги эрежелерди бузуу, бюллетенди сүрөткө тартуу, урнанын жанында белгисиз адамдын турушу, добуш сатып алуулар. Кайрылуулардын 6-ына акт түзүлүп, дагы бирөө жоюлду. Ал эми 4 маалымат такталган жок. Ички иштер органдарынын кароосунда 17 аймактык шайлоо комиссиясында 13 кайрылуу каралууда. Мындан сырткары мурда кылган кылмыштары үчүн 3 жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер кармалды. Алар Ош, Жалал абад, Чүй облустарында өздөрүнүн талапкерлигин коюшкан. Иштери алдамчылыкка жана башка адамга тиешелүү болгон мүлктү өздөштүрүүгө байланыштуу. Элине ак кызмат кыла турган таза талапкерлерге добуш берүү, туура тандоо жасоо ар бир адамдын көз каранды. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Белгиси бар бет каттанган шайлоочулардын добуш сатып алууга эч кандай партияга тиешеси жок. Бул тууралуу брифингде Ички иштер министрлигинин өкүлү Султан Макилов билдирди. Анын айтымында жашыл жана белгиси бар бет каптар текшерилди. Алардын добуш сатып алууга жана эч кандай партияга тиешеси жок, деди ал. Буга чейин Ош шаарындагы шайлоо тилкелеринин бирине шайлоочулар белгиси бар бет кап тагынып келишкени маалымдалган. Бул иште кошумча иликтөө үчүн ички иштер органдарына кат жөнөтүлгөнү айтылган. Жергиликтүү кеңештин депутаты болууга аттанган талапкерлердин шайлоо фондуна 155,2 миллион сом чогулуп, үгүт иштерине анын 150,2 миллион сому коротулду. Бул тууралуу маалымат БШКнын сайтына жарыяланды. 28 шаардык кеңешке шайлоого 59 партия катышса, алардын шайлоо фондуна 122 миллион 531 миң 102 сом келип түшкөн. Үгүт өнөктүгүнө бул сумманын 120 миллион 337 миң 305 сому коротулганы белгилүү болду. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо фондуна 32 миллион 670 миң 643 сом чогулган. Анын ичине 29 миллион 912 миң 159 сому жумшалган. Президент, премьер-министр жана партия лидерлери да бүгүн жарандык милдеттерин аткарышты. Садыр Жапаров Кыргызстан буга чейин башка мамлекеттерден көчүрүлгөн конституция менен жашап келгенин, өлкө биринчи жолу баш мыйзамдын долбоорун өзү жазганын белгилесе, айрым партия жетекчилери өнөктүк бир катар мыйзам бузуулар менен кошулгонун билдиришти. Теманы кесиптешим Тазагүл Эмилбекова улантат. Баш мыйзамдын долбоорун Кыргызстан биринчи жолу өзү жазды. Жаңы конституция кабыл алынса, ага жаңы мыйзам долбоорлору киргизилет. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңешке шайлоо жана референдумга добуш берип жатып, учурда жаңы мыйзам долбоорунун пакети иштелип чыгып даяр турганын билдирди. Биз бардык мыйзамдарды
иретке келтиришибиз керек, ушу жаңы мыйзамга ылайык. Бизде бүгүнкү күндө бири-бирине карама каршы келген мыйзамдар абдан көп. Айрыкча ушу кылмыш жаза кодексинде, кылмыш уголовный кодекс и уголовный процессуальный кодекстерде бири-бирине карама каршы келген жагдайлар бар. Биз ошолордун бардыгын иретке келтиришибиз керек. Бир эле ошо кылмыш жаза кодексинде же кылмыш процессуалдык кодекстеринде эмес, бардык мыйзамдарыбызда бизде карама каршылыктар көп. 30 жылдан бери ошо карама каршылыктарда биз жашап келдик. Президенттен соң премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы номер 40 жалпы билим берүүчү мектептин имаратында жайгашкан номер 10-32 шайлоо участогунда жарандык милдетин аткарды. Ал эми экс-президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы номер 13-27 шайлоо участкасында тандоосун жасады. Мурдагы өлкө башчы өзүнүн дарегине карата айтылган сөздөргө саясий туруктуулук үчүн жооп бербей жатканын белгилеп, анын айткандары кырдаалга таасир этиши мүмкүндүгүн билдирди. Ошондуктан ал айта турган сөздөр көп болгонуна карабай, азырынча унчукпай турууну чечкен. Мен жөнүндө кандай жеке мен жөнүндө айтылган сөздөр, айтылган ойлор кандай десе дагы мен аны көтөрөм, чыдайм. Шаардык кеңешке атсалышкан партиялардын лидерлери да өздөрү жайгашкан шайлоо тилкелеринде жарандык милдеттерин аткарышты. Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын лидери Бабыржан Төлбаев Борбордогу номер 28 гимназия мектепте жайгашкан номер 12-13 шайлоо тилкесинде добуш берди. Төлбаев жарыш таза өтөөрүнө ишеним артып, ал жетектеген партия маарага жетсе атаандаштары менен ынтымакта иш алып баруу ниетинде. Ушул шаардык кеңешке барып, ал жерде баарын таанышып, бары уткан партияды мен куттуктайм. Анан биригип, бир команда болуп чогуу иштейбиз, Кудай буйрса. Мисалы үчүн караңыз, мындай да. Мен билсе жакшы оюм болсо, жакшы тажрыйбам болсо, билим болсо, мен бөлүшсөм бул жакшы да. Бул коомго карата, шаарга карата бул бөлүшсөк жакшы да. Бул эмне ким өзүнүн ушул жакшы ойлоду монополия кылып алат? Бул туура эмес да. Шаардык кеңешке шайлоого биринчи жолу катышып жаткан Ыйман Нуру саясий партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков Бишкектеги номер 13-46 шайлоо тилкесинде добуш берди. Партия жетекчисинин айтымында атаандаштык курч болуп жаткан ушул тапта талапкер болуу оңой эмес. Бүгүнкү шайлоо бул Кыргызстандын саясий тарыхындагы бир бурулуш болот деп негедир ишеним бар. Бирок тилекке каршы дагы деле мыйзам бузуулар болгондугун социалдык тармактардан көрүп атабыз. Бийликтер абдан убада кылган таза шайлоо болот деп. Өтө катуу туруп коюш керек да. Ушул саам эгерде катуу туруп таза шайлоо өткөзүп алсак, мындан ары оңолуп кетебиз, тазарып кетебиз. Анткени булак таза болмой сайын дайра дагы, деңиз дагы, көл да таза болбойт. Шайлоо бул бийликти түзө турган булак, анан ошого жараша бийлик түзүлөт. Мен ишенем, суу деле тазарардын алдында бир булганат да. Анан таң атардын алдында түндүн эң кою учуру болот. Кудай буйрса, Кыргызстан оңолуу жагына бурулат деп ишенем. Ал бийликтен эмес, ал өзүбүздөн. Анткени түп кандай болсо, бийлик ошого жараша болот. Таза шайлоо гана өнүгүүгө түрткү берет деген Республика партиясынын лидери Алтынай Өмүрбекова Башкаладагы номер 10-49 шайлоо участкасында атуулдук милдетин аткарды. Өмүрбекова айрым партиялар тарабынан мыйзам бузуу, добуш сатып алуу жана жарандарга кысым көрсөтүү менен добуш топтоо аракеттери ачык эле жүргөнүн айтат. Мен ойлойм, жакшы үмүт менен, жакшы ой менен, ой максаттар менен келип бүгүн добушун мен ойлойм татыктууларга берип койсо, бул дагы ушул биздин жарандардын мамлекеттин, шаардын өнүгүүсүнө салган салымы болот го дейм. Бүгүн өлкөдөгү 448 аймакта же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Шаардык кеңештин шайлоосуна 59 партия катышты. Жарышка катышкан саясий топтордун эң көбү Бишкекте 25, эң азы Көкчаңгак шаарында 3 партия катышты. Өнөктүк менен кошо президенттик башкарууга багытталган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлду. Тазагүл Мелбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Техникалык мүчөлүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Биз кайрадан референдум боюнча сөз кылабыз. Алгач референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча сөз кылмакчыбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы менен кабарчы Чолпон Бейшенен кызы менен байланышабыз. Чолпон, саламатсызбы? Алгачкы суроону саламатсызбы? Жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайлоого канча жаран катышты? Кеңештин шайлоолордун алдыга жыйынтыктары жалпысынан
жалпысынан ушул Бишкек шаарында партия атсалышкан. Ал эми жалпы республика боюнча ала турган болсок 59 партия ушул жергиликтүү кеңештерге катышты. Эми Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган алгачкыга кезек берсек, жалпысынан 1.024.891 жаран өз жарандык милдеттенген. Бул жалпы шайлоочулардын 30,80%. Эми жалпы 7% босого чыгышат таныштырса Эмгек партиясы, Ак Палта саясий партиясы жана Ата Жумак партиясы ош шаарында жалпысынан 9 партиянын ичинен 4 партия 7% босогодон өттү. Эң чоң партиясы көп жогорку шайлоочулардын ишенимине андан кийин улуттар биримдиги Нуру ынтымак партиялары алдыга озду. Кесиптеш, сизди угуп атам. Түнүктүү Чолпон, ал эми референдум боюнча алдын ала жыйынтыктары кандай болду жана ал эми акыркы жыйынтыктар качан белгилүү болду? Ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Бүгүн ушул 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен катар ушул жалпы жаңы мыйзам, баш мыйзамдын ушул элдин тандоосуна коюлду. Референдумга жалпысынан ушул 2943 шайлоо тилкеси ачылган. Буга кошумча 48 чет мамлекеттен дагы атайын участкалар ачылды эле. Акыркы ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жалпысынан ушул жаңы өзгөртүлгөн конституцияны 78,2 шайлоочу өзгөртүлүшүн колдоп беришкен. Ошону менен референдум өттү деп эсептелинди. Чоң рахмат. Биз өз эфирде Борбордук шайлоо комиссиясынан Кабар Сөз Чолпон Бейшенин кызы акыркы маалыматтарды берди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күнжүрүш маалымат программасынын кыргызча чыгаруусуна күбө болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.